Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Элбис Нафтардык аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы учурларда Индия мамлекетине барып, боорунан бөйрөгүнөн медициналык операция жолу менен трансплантация жасатып келип аткан кыргыз жарандары абдан көп кездешүүдө. Ушу не демексиң, жардам берип коюңуздар деп сурамакчымын. Дагы эле үмүт үзбөйбүз, Кудайдын колундагы нерсе экен. Индияга барабыз деп ушуну айтты. Чет өлкөлөрдөн бооруна бөйрөгүнө трансплантация жасатып келген кыргыз жарандарына Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги бир жылда 2 жолу бекер дары-дармек берип турат экен. Ушундай иштер менен алектенгендер болсо, юрист, мынакей сиз, англис тилин билгендер, экономисттер, бухгалтерлер болсо, ошого кошулуп аракет кылышыбыз керек. Эгерде бизде БСТНдер через авторитетный международный организация аркылуу дарылар келип кала турган болсо, соответственно, алар арзаныраак алып келет дагы. Конечно, бизде көрөт дагы. Биз бул жерге бизге бир 6 ай сайын ошо государстводан дары берет бизге. Ошо дарыны алган үчүн ошого келдик. Ошо дарыларды алабыз деп 6 ай мурун алганбыз. Анан 6 айдан кийинки азыркыларды да 6 айга алабыз. Жакшы дары берип атат. Ар бир дары берилген дарыга врач жооп берет. Ар бир больной. Минздравтан айтып атат, мына бизде мына тилекке каршы 30 киши каза болду. 24 киши отторжение болду. Арасында передозировка менен болгондор түшүп. Ошол дарыны көбүрөөк берип койсо, ошол врач жооп. Ошон үчүн эгерде баары тең нормага туура келип калса, анда 6 айга силер акын ала албайсыңар. Даже эмес ичтен. Ошол биз 6 айга ошон үчүн алыстан келгендерге кыйын болот, 6 айга алып жылдырып атабыз. Чет өлкөлөрдөн медициналык операция жолу менен трансплантация жасатып келген жарандарыбызды Кыргызстандагы ооруканалар да, дарыгерлер да көзөмөл жүргүзүп каттоого албайт экен. Алар кайра эле өзлөрүн операция жасаган чет өлкөлүк дарыгерлердин консультациясына муктаждыгын айтышууда. Мен жалгыз мен эмес, ушу бардыгыбыздын көйгөй түшүп болуп атат да. Биз операция болуп келгендер, кийинки операция жасалуучуларга дагы ошолорго да жеңилдик болсо экен деп, ошолар биз кандай гана ушундай акчанын тартыштыгын, акчанын ушундай көп суммада керектелүүсүнө кандай гана муктаж болдук. Бизден кийинкилер да ушундай суммага муктаж болуп турушат. Ошон үчүн биз операция ошо Кыргызстанда жасалса, ошо Индиянын жасалгандай деңгээлинде деген тилектерибиз, ойлорубуз бар. Ошону жогорку кеңеш чечип берсе, мындай караса боор оорусу абдан көп болуп атат. Абдан көп. Биз дагы азыр биле элегибиз көп да, ачыкчы. Ал эми больницага барып калсаң жанаң ушу вирусный гепатит, анан боор цирроз менен жүргөндөр көп. Мына ушундай көйгөйлүү маселелерди көргөн соң, Индия мамлекетиндеги клиникалык ооруканалар биздин жарандарды кандай шартта дарылап жаткандыгын билүү максатында биздин чыгармачыл топ Дели шаарына иш сапары менен жолго чыктык. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Индиянын борбору Дели шаарындагы GIP клиникасындабыз. Бул жерден дагы биздин ондогон жанадарыбыз келип, өзлөрүнүн операциялык жол менен боорун бөйрөгүн алмаштырган учурлар көп кездешет экен. Биз сиздерди ушул клиниканын шарт шарияты менен, мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырмакчыбыз азыр. GIP клиникасынын боор, бөйрөктү медициналык операция жолу менен алмаштыруу бөлүмүнүн кесипкөй дарыгерлер тобу менен бөлүмдүн жетекчиси Абидип Чодри бизди тааныштырып мындай дейт. So what we have designed in this hospital is
Биздин ушул жогорку квалификациядагы дарыгерлерден турган атайын топ операцияга чейин оорулуулар менен донорлордун анализдерин алып, медициналык лабораториялардан жыйынтыгын чыгарып, диагнозун аныктап, анан операция жасайбыз. Операциядан чыккандан кийин 21 күн диеталык тамак аш менен камсыздап, оорулуу адам айыгып, өз алдынча басып калганга чейин күнү-түнү биздин көзөмөлүбүздө болот. Бизде чет өлкөлөрдөн, борбордук Азия мамлекеттеринен, анын ичинде Кыргызстандан келип дарыланып, шыпа таап кетип жаткан адамдар абдан көп. Funds which are associated with the hospital who support patients coming from Kyrgyzstan just in case they cannot pay the entire amount of package. Боорду медициналык операция жол менен алмаштыруу үчүн GIP клиникасындагы пакеттин баасы 26 миңден 35 миң Америка долларына чейин. Ал эми бөйрөктү алмаштыруу үчүн пакеттин баасы 15 миңден 20 миң Америка долларына чейин экен. Оорулуу адамдын абалына жараша пакеттин баасы бекитилет дейт. Абалы оор болсо кымбатыраак, жеңил болсо арзаныраак болорун маалымдашты. Multiple times, and in fact they are carrying all the copies. Биз дарыгерлер кудай эмеспиз. Болгону оорулуу адамды аман алып калууга себепчибиз. Операцияда 95% тобокелчилик, 5% гана үмүт бар. Жөнөкөй дарылоого болбой калганда акыркы үмүт менен операция жасайбыз да. Госпиталга операция үчүн канча акча төлөгөндүгү боюнча ар бир дарылануучунун колуна бухгалтериялык төлөм кагаздары берилет. Биздин клиниканын эл аралык бөлүмү кесипкөй дарыгерлер аныктаган диагноздун негизинде чет элдик жарандардын медициналык операция жолу менен боорун, бөйрөгүн трансплантация жасатуу үчүн төлөнүүчү акча каражатынын өлчөмүн аныктайт. And in doing that OPD. Оорукчан адам менен донордун операцияга чейинки бардык анализдери медициналык лабораториялар тарабынан изилдөөдөн өтүп, жогорку илимий даражадагы врачтардын диагнозду аныктоосу, анестезиология, хирургиялык операция, анан да операциядан кийин 21 күн оорулуу адам менен донорду диеталык тамак аш менен камсыздап, дарыгерлердин көзөмөлүндө кароо, ошол төлөнгөн пакеттин ичине кирет экен. Эгерде оорукчан адам боорун алмаштыруу үчүн пакетте 26 миң Америка доллары көрсөтүлүп, ошол акча каражаты госпиталдын кассасына төлөнсө, ошол 26 миң долларга жогоруда биз айтып өткөн бардык шарттар камтылаарына күбө болдук. At JP Hospital, we are offering all kind of super specialty services. Our doctors are world class. Биздин JIP госпиталда жогорку илимий даражадагы дарыгерлер эмгектенишет. Ал эми клиниканын медициналык жабдуулары эл аралык талаптарга жооп берген заманбап жабдуулар. Боор, бөйрөктөн сырткары жүрөктү, муун тамырларын, медициналык трансплантацияга тиешелүү болгон бардык дене мүчөлөрүнө операция жасайбыз. Кан онкологиялык ооруларында дарылайбыз. Дарылоого төлөнүүчү пакеттин баасы оорулуунун абалына жараша аныкталып, жыйналышта айтылган көпчүлүк дарыгерлердин пикирлеринин негизинде бекитилет. Clinical outcomes. This is the best hospital for any international patient to come and get treated. Жогоруда айтып өткөндөй JIP госпиталында муун тамырларына, жүрөккө да медициналык трансплантация жасалат экен. Cardiac transplantation cost about $40,000 to $45,000. Биз жүрөк ооруларынын бардык түрүн дарылайбыз. Ошондой эле зарыл болгон учурда жүрөктүн өзүнө да хирургиялык операция жол менен трансплантация жасайбыз. Жүрөк алмаштыруу үчүн төлөнүүчү пакеттин баасы 45 миң AQSh долларынан 50 миңге чейин болот. Ал эми муун тамырларын операция жолу менен алмаштыруу үчүн пакеттин баасы 7 миңден 10 миң AQSh долларына чейин барат. You require a heart donation from a brain dead person. JIP госпиталында дарыланып жаткан кыргыз жарандарына жолугуп, төмөнкүдөй маалымат алдык. Биз Бишкектен келдик. Бишкектен келгенибизге уже 3 ай болуп атат. Атым Ашер. Ошол 3 ай болуп атат уже келгенибизге. Ол кызыбыз ооруп калып, кызыбыздын алып келдик дарылатканы. Ошол Кудайга шүгүр, жакшы лечениени жакшы алып атабыз. Эмне кылып, ол биздин врачыбыз болот. Ошо биздин врачыбыз жакшы карап атат. Эмне кылып, пока все хорошо. Мы именно JIP клиника келген жокпуз башында. Биз детский онкологияга жатып калганбыз Бишкекте. Ошол жерде врачтар айткан биз. Есть хороший врач в Индии. Ошол именно доктор Ишан айтышкан. Ошол аркылуу келгенбиз. Келгенден кийин ошол көрдүк, больницаны көрдүк. А так в начале келгенибизде ошол доктор Иша деп келгенбиз. Аны ошол JP клиника болуп келип көрүп, ну, как больница, вроде хорошая больница. Потому что, все в одном здании. Очень удобно. И лаборатории, и МРТ, и ЭКГ, вот это все это здесь. 9 ай мурун пересадка кылып кеткенбиз бул жерде кызыбыз менен.
бизге лейкоз болуп эсептелет, диагнозубузчу, миообластный болуп. Ошо Кыргызстанда 1 жыл лечение кылып, анан кийин кайталанып калган себептен ушул жерге келип пересадка кылдырдык да. Бүгүнкү күндө акыбалыңыздар кандай? Кудай буйрса жакшы эле, ошо азыр бир обследование кылып атабыз. 3-чү жолу келишибиз. 2-нчи жолу келип бир обследование кылып кеткенбиз, азыр 3-чү келип да обследование кылып. Сиздерге кандайдыр биздин элчилик тарабынан же болбосо бир коомчулук тарабынан бир жардам болду беле негизи? Элчилик жагынан жардам болгон жок, ошо коомчулук эл тараптан жардам болгон. Ушу келишибизге эл көмөктөшүп, бир тууган тушкандар көмөктөшүп, ошол мечиттеги ошо ажекелерибиз бар, ошолор кишилер алар да көмөктөшүп ушул жерге алардын колдоосу менен келип, аз кызы жакшы Кудай буйрса. Кыргызстандын кайсы жеринен келдиңиздер? Биз өзүбүз Бишкек шаарында турабыз, өзүбүз Ысыкөл областынан болобуз. Негиз Бишкек шаарында турабыз да. Бүгүнкү күндө сиздер кайсы врачтан дарыландыңыздар? Ошол врачтарга кандай ойлордо калдыңыздар ошол врачтар жөнүндө? Биздин врачыбыз негизи ошол Ишаков врач болуп эсептелет, ошол киши аял киши. Ошол киши менен лечение кылып атабыз, ошол киши көзөмөлүндөбүз. Кудай буйрса жакшы баары эле. Ошол аябай кыйын акыбалда келгенбиз, негизи биз келгенде 10% гарантия деген да, 10% шансыңар бар деген да. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр жакшы, акыбалы жакшы. Ыраазыбыз. Чет өлкөдөн келип боорун алмаштырып, даарыланып жаткан адамдардын абалына назарыңыздарды бурабыз. Ото инимдикти негизи районунда акылганда барат. Мен Монголиядан келдим. 9 январда операция болуп, боорумду алмаштырдым. Донор бир тууган карындашым болду. Азыр абалым жакшы. 2-3 күндө чыгып өз мекениме кетем. Карындашым жакшы болуп кеткен. Азыр жумушка чыгып иштеп атат. Доктор Абидип 2018-жылдын сентябрь айында Монголияга барып, боорунан жабыркаган адамдар менен жолугушуу өткөргөн. Мен ошондо таанышып калып келдим. Клиника заманбап жабдуулар менен камсыз болуптур. Шарты абдан жакшы экен. GIP клиникасынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Имчите болсо да, көбүрөөк бетлиги ирсинчи. Бул жерде ошо GIP клиникасында Бангладештен келген пациенттер экен. Булардын дагы бүгүнкү күндө абалдары жакшы болуп, ушинтип жакшы дарыланып чыгуу алдында турушуптур. Мына ушундай шартта жашап атышкан экен. Шарт абдан жакшы экен. Врачтарга болгон өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирип отурушат. Just I will say you that I get my life again, and just a baby take care of me. Мен жаңы келгенде өтө оор абалда болчумун. Айыгам деп ойлобой калгам. Операциядан кийин кайра төрөлдүм десем жаңылышпайм. Дарыгерлер мени кичинекей бөбөктү карагандай карап, абдан жакшы көңүл бурду. Баарына ыраазычылык билдирем. There is a good hospital. Мына ошол өзлөрүнүн жараны GIP клиникасында 2 жаш 11 айдагы кичинекей кызга кома менен өзүн жоготуп, өзүнүн акыбалын билбей келген учурда операция жасалган экен. Бүгүнкү күндө ошол боорун алмаштырып, трансплантация жасатыптыр. Бүгүнкү күндө өзүн абдан жакшы сезип, мынантип өзү жакшынакай тамак ичип, өз алдынча ошо жашоосун улантып атыптыр. GIP клиникасында боорунан операция болуп, Кыргызстанга кайтып алында турган мекендештерибизге жолуктук. Доктор Абидип, трансплантолог, главный врач. Бул ишини мен ошто көрдүм. Раз биз немеге трансплантацияга жөнөбүз деп, эртең бүрсүгүнү жөнөбүз деп атканда булар барып калганда, ошондо барганбыз. Консультациягачы барып жолу, ошондо эле бул иштин негедир жылдызы жакканда мага ауырасычы. Аны келип ушу GIP'ге деп эле неме кылдык, эч кандай сөздөрдү укпай эле. Мен азыр ойлойм, туура бой барып калган эми депчи. Эми бул иши жөнүндө эмнени айткым келет? Пациенттерге аябай мээримдүү, өтө душасы менен бүт кандай десем бүт өзүнүн эмеси менен мындай мамиле кылат да. Бандай ар бир эсипте алаганда ошого призвание болуш керек да, баягы эсипчи. Анан бул ишиде ошондой бир неме бар да, призвание. Ушунчалык мээрими менен, ушунчалык немеси менен лечение кылат да.
Мен ошол жагына аябай баа бердим. Анан дагы эмнесине баа бердим. Бул GP клиниканын врачтарыначы. Операция удачный болду, операциядан чыкты. Анан эмнесине баа бердим. Түнү дагы обход кылышат да. Түнү дагычы. Ошол операционный состав врачтар менен 7-8 врач түн жарымда уктап атсаң эрип обход кылышат. Булар уйку дегенди билишпейби же ушунчалык жанагыдай мындай неме бар да, жоопкерчиликчи. Ар бир пациент ушунчалык жоопкерчиликтүү да булар. Жалал Абад областынын Ташкөмүр шаарынан болом. Бул жака келип калган себеби ошол боор оорусу аркылуу келгенмин. Ошо 2 ай болду келгениме, боорун алмаштырып, иним донор болгон. Азыр акыбалым Кудайга шүгүр, азыркы учурда состоянием жакшы. Мен өзүм жөнүндө айтсам, өзүм ушул 10 жылдан бери ооруп келгем. Ушу мен буга чейин деле аракет кылгам, Индияга келем деп, пересадка кылам деп, анан эмнегедир ушул финансы жагынан, каражат жагынан чечилбей келген. Азыркы убакта Кудайга шүгүр, кыргыз элиме, Ташкөмүр шаарынын жаштарына, негизи эле ушул кайрымдуу кыргыз элиме Алла ыраазы болгон болсун. Ушундай жашоого кайра жаралганыма мен абдан кубанычтамын. Мына ушул GIP клиникасында биздин өзүбүздүн мекендештерибиз Аксы районунун Кызылжар айылынан келишкен экен. Ошо жоон ичегинен операция болуп, Бишкекте бир нече жолу кайталанып операция болуптур, бирок ал жерден айыкпай бул жака келип, мына 10 күн болуптур, операциядан чыгып, бүгүн өзлөрүн жакшы сезип, врачтарга өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирип отурушат. Өзүңүздү жакшы сезип атасыз, папа? Өзүм жакшы сезип атам, жакшымын. Рахмат ушу доктурларга ушунчалык мен Бишкекте 5 жолу операция болду, булай албай койду, кыйнап койду мени кайта. 2 айдан бери үйдө жаттым, 2,5 ай. Анан Кудай ушактын эмеси буйруган экен, ушакка келип, чаныш аркылуу сүйлөшүп келип, мынакей рахмат булар. Жактан улап кыйнаган жок. Аппараттар күчтүү экен, доктурлар жакшы экен. Жактан жакшы кыйналганым жок, операциядан жакшы чыктым. 5 күн болду, Кудай калды. Рахмат ушуларга. Чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Кагылайын Кыргызстан эл журтум, урук тууганым, аке үкөлөрүм, агаларым, эжелерим, сиңлерим, урук тууганым, кайын журттарым, силерге чоң рахмат. Мага кайрымдуулук кылып ушакка мени жөнөткөнүңөр рахмат. Мынакей шыпатап, ичеге мулатып алдым. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кудай кааласа менден качпаса силерге Кудайдан кайсын. Чоң рахмат. Ыраазычылыгымды билдиремин. Рахмат. Тапканыңарга Кудай берекесин берсин. Үйлөрүңөргө бактылуу болуп, бала чакаңар менен тынчыгынан аман жашагыла. Рахмат туугандарым, Кызылжар элим. Эл сизге ак ниети менен жардам берген, ошон үчүн сиздер мына жакшынакай болуп айыгып кетип атасыздар. Кудай буйруса, Кыргызстандан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, Моралдык, материалдык колдоо көрсөткөн жалпы кыргыз журтчулугуна ыраазычылык билдирген Умсынай апага биз да амандык, ден соолук тилеп, андан ары иш сапарыбызды улап баратып, дагы бир мекендешибиз Канымбүү Карабаевага кезиктик. Бул жерде 2017 жылы операция болгонмун. Анан ошол себептен бул жерге биз текшерилгени келип турабыз. Бул жерге өтө көп кыргыздар келет. Ар бир оорукчан бул жерден дарыланып кеткен адамдар, операция болгон адамдар кайра келүүгө каражаттары жок. Бизге өтө кыйын болуп жатат. Ал эми врачтардын көзөмөлү ар бир 3 айда керек бизге. Биздин врач ошон үчүн биз жака барып турса өтө жакшы болот эле. Себеби дегенде канча операция болуп кеткен, дарыланууга келе турган оорукчандар азыр келе албай ушул врачты күтүп жатышат да. Врачтын аты жөнү ким? Доктор Абидип деген врач, ошо 20га жакын адам ушул жерден дарыланып операция болуп кеткенбиз. Азыр дагы бул жерде кыргыздар операция болуп жатат. Мына ушундай көрүнүштөрдөн соң чет өлкөлөрдөн хирургиялык операция жолу менен трансплантация жасатып келген кыргыз жарандары чындыгында чет элдик дарыгерлердин көзөмөлүнө муктаж экенине биз да ынандык. Ар бир оорукчан адам операциядан кийин кайра каражат таап чет өлкөлөргө барганча баары чогулуп дарыгерди Кыргызстанга чакырып кеңеш алганы жеңил болоорун айтышууда. Анан мен жана врачтардын келип кетүүсүнө
абдан эле туура көрөт элем. Анткени мына мен 2 жолу кайра текшерүүлгө барып келдим операциядан кийин. 17-жылы мартта, 17-жылы октябрда барып келдим. Анда деле бир топ расход болот экенсиң. Врачтардын өзүнүн келип кеткенинде биз анализдерибизди, УЗИлерибизди даярдап турсак, кичине бизге жеңилирээк болот экен. Финансы жагынан жеңилирээк болот экен. Врачтар ошондо көбөйүп аткан анализдерибиз болсо дарысын азайтып же көбөйтүп ушинтип беришет да. Кээде телефон аркылуу анализдерибизди жөнөтүп турабыз. Түгөнүп калган дарыларыбыз болсо переводчиктерге айтабыз, могулдар түгөндү деп. Алар Кыргызстанга каттаган кишилерден бери ийишет. Жакшы эле, эми да 3-чү жолу барыш керек. Бирок врач келсе барбайлы койсом деген ниеттем. Специалист бөлүп берип коюу менен ушу системага салуу эле бир өзүнчө багыттап эле региондорго ушу специалисттерди коюп эле дарыны убара кылып бияка келтирбей, ошол жактан ооруларды каратып коюу бул оңой эле болсо керек деп ойлойм да өзүмчө элечи. Тилекке каршы ошол эле учурда оорулуу адамдын оорусунан бизнес жасаган мекендештерибиз да абдан көбөйүптүр. Индиянын жасалма дарыларын арзан баада алып келип, Индиядагы расмий дарыканаларда сатылып жаткан баадан да арзан сатып, оорулууларды алдап, акча жасап жаткан кайрымдуулук фонддор менен жеке адамдар да четтен чыгууда. Фортис клиникасында болдум. Фортисте 24-октябрь күнү болдум. Ал жерде 34 000 АКШ долларына баасын келишип, операция болгондон кийин жаманыраак адамдарга туш келип калган экенбиз. Кичине акча алдаттык. Кичине эмес, ол чоң эле акча. Ошо акчаны через адвокат кылып, посольствого кайрылып жүрүп, ошондо да 10 000 доллар акча төлөдүк. Аяк бияга 50 000 доллар төлөдүк. Фортисте Гурговунда. Кайсы мамлекеттин жарандарын алдаттыңыз? Индия жергесин Ашок деген индуска алдаттык. Мен ушу элге кайрылып кетет элем. Ушу бул жактан кетип атканда, ошончо акча менен кетип аткандан кийин достойный образованиясы бар адамды ээрчитип, бу жерден кыйналбай барып келе турган болуш керек экен да, кыскасы. Ал эми кыргыз жарандарына трансплантация жасатуу боюнча Индиянын госпиталдары менен келишим түзүп келдик деп элдин башын айлантыргандар да арабызда жок эмес. Индиянын эч бир госпиталы Кыргызстандын кайрымдуулук фонддору менен да, жеке жарандар менен да эч кандай расмий келишим түзбөптүр. Операцияга төлөнүүчү пакеттин баасын ар кандай айтып, ортомчулук менен акча таап, байуу жолуна түшкөн мекендештерибиз да кадам сайын кездешүүдө. Көрсөтүүбүздүн келерки чыгарылышында Индиядагы көптөгөн клиникалардын шарт-шарияты менен андагы ортомчулардын шылуундук иш-аракеттери жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбурбек Аленов, Күлчөрө Казымкулов, New TV Daily.